Мына бүгүнкү күнү бул жерде май кызматкерлери турат, унаа кызматкерлери турат. Эң бир айта турган маселе сиздерге дагы бир экологияны сактай турган ушул маселе менен күрөшсөңүздөр. Бүгүнкү күнү анча мынча адамдар да, анча мынча адамдар бар. Бул эми катуу тийсе кечирим сурайм, бирок мындай малдан айырмасы жок болуп калды да. Машинада кетип атат Бишкектин ортосунда. Бул эми биздин борборубуз. Машинасын ачып жерге түкүрүп кетип атат, балчайтып. Же болбосо сигарет чегип, сигаретин ыргытып кетип атат. Керек болсо мусорун да айнегин ачып ыргытып кетип атат да. Мына ушул маселе боюнча да чара көрүш керек. Бүгүнкү күнү кандай кылып булар менен кандай чара көрөбүз? Же болбосо ошо машинасын ачып түкүрүп кетип аткандарды бир сүрөткө тарткан биздин жарандарга, же болбосо бир адамдарга премия бересиңерби, же кандай бир кызыктыруу маселеси болобу? Ушул маселени карашыбыз керек. Анан дагы бир эң бир нерсе, мына жаз келип атат, эртең көрөсүздөр. Түнкү саат 2-3-төрдөгү түндө машинасына жанагындай дополнительный дейби, глушителин коюп, аңгыратып айдап кеткендер бар да. Жаш балдарын уктатып аткандар бар. Кары картаңдар бар. Уйкусун бузуп, мына ушулар эртең мына жаз келгенде башталат. Мына ушул маселени да чечишиңиздер керек да. Буларды кармап туруп машинасын штраф стоянкага коесуңарбы, өзүңүздөр үчүн жазып алыңыздар. Эртең ушул маселе эң бир көйгөйлүү да. Шаардын ичинде ушул маселе болбош керек. Шаардын сыртына барып, калашынча глушители тешилип калганга чейин бакыртып айдай берсин да. Ушул маселени да сөзсүз түрдө көзөмөлгө алып койсоңуздар,